кара түтүндөн арылуу боюнча бир уникалдуу технологияны жасап чыккан экенсиз. Ышты 70%-тен ашык кармайт. Кадимки эле от жаккан мештин мурунундагы түтүндү фильтр кылып турат. Көмүр менен жана отун менен жалган мештерге ойлоп чыкканмын да бул фильтрди. Ушуну жасаш керек, кайсы бир убакта керек болот деген бир идея бар беле? Ойлондум, эмне кылса болот? Сыноодон кандай өттү? Бул фильтр текшерилсин, расмий түрүндө мага чечим чыгарып бергиле деп. Азыр сиз өзүңүз эле жалгыз жазып атасыз да мунучу? 45-тен 50%-ке чейин бул жет тамдар түзөт. Демек коңшу өлкөдөн сиздин фильтрди алганга кызыктар болгондор чыгып атат. Эң биринчи мындай Кыргызстанга колдонуш керек. Кыргызстандан тараш керек. Бул нерсечи Кыргызстандан. Именно бренд Made in Кыргызстан болуш керек да, эң биринчи. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, кабарда маек көрсөтүүсү өз берүүсүн улантат. Ата жөнүм Жазгүл Маденова. Биз бүгүн бир уникалдуу теманы алып чыгалы деп турабыз. Дал ушул кыш жакындаган сайын ыш темасы көтөрүлөт эмеспи? Ошол ышты алдын алуу, кара түтүндөн арылуу максатында сонун бир технология жасалып чыккан экен. Ошол технологияны жасаган авторду чакырдык. Бүгүн бизде конокто Амантур Салымбаев. Саламатсызбы? Саламатчы. Кош келдиңиз. Рахмат. Мына кыш жакындаган сайын баарыбызды кара түтүн маселеси абдан баягы ойлондуруп турат. Сиз ушул кара түтүндөн арылуу боюнча бир уникалдуу технологияны жасап чыккан экенсиз. Ошол кандай технология, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул технология бул атайын фильтр. Фильтр эки бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмүндө ышты кармайт, экинчи бөлүмүндө түтүн зыяндуу газдарды. Департамент экологического мониторинга берген жыйынтыгы менен зыяндуу түтүн газдарды 60%-тен ашык, ышты 70%-тен ашык кармайт. Бул жанагы кадимки эле от жаккан мештин мурунундагы түтүндү фильтр кылып турат турбайбы, ошондойбу? Бул көмүр менен жана отун менен жалган мештерге ойлоп чыкканмын да бул фильтрди. Ага, айтсаңыз, мына ушул фильтрди ойлоп чыгууда сиз бул идея баягы бизде 2020-21 баштап ошол кара түтүн маселеси башталды да, ошондон баштап ойлондуңуз беле же мурда эле бул ушуну жасаш керек, кайсы бир убакта керек болот деген бир идея бар беле? Мен көп жылдан бери инжиниринг тармагында иштеп жүрөм. Бул ушундай фильтрдин принциптерин мурда эле ойлоп жүргөнмүн. Мына бизде Бишкекте смог күчөгөн сайын анан ойлондум, эмне кылса болот, ушу кандай салым салсам болот. Анан былтыр баштаганмын. 2024-жылы жанагы опытно-конструкторские работы деп коет. Ошолорду биринчи жасап, 3-4 прототип жасагандан кийин анан уже мындай жыйынтыгы жакшы болуп чыкты. Мына 24-жылдын аягында мындай фильтрдин азыркы түрүндөй жасап бүткөнмүн. Кандай материалдар менен жасалат бул? Кантип орнотулат? Фильтр атайын темирден жасалат, нержавеющая сталь, термостойка ICI 304 деген. Орнотулганы жанагы мештен чыккан морго орнотулат. Анын эме түрлөрү болот, же каркас менен, же өзүнчө коюлат. Бирок морго коюлат. Коюлган жеңил эле, ар бир жаран эле коюлат. Болбосо өзүм деле мындай мен менен шериктеш иштеген фирмалар азыр пайда болду. Чалып койсо, алар деле келип орнотуп берсе болот. Фильтрди азырынча өзүм эле чыгарып атам. Фильтрге
патентти алдым. Баягы ойлор бар. Кийин ушундай шериктеш фирмалар болсо, алар менен да кошо чыгарып, мындай масштабка чыксак. Мына айтайын дегеним, сиз жасаган фильтрди бул жер үйдөгүлөр эле колдоно алат, же кимдер колдонсо болот аны? Негизи мен ойлоп чыкканда ойлогонмун ушу жет тамдарга коюлат деп. Азыркы маалда мончо, сауна жана кафелерге коюлуп атат. Сизге буйрутма берип койдургандар бар? Ооба. Азыр сиз ушуну чыгарып патенттегенден кийин фильтрди канча жаран алды? Азыркы маалда мен өзүм болжолу 50дөй фильтрди койдум. Жана менен бирге иштеген шериктеш фирмалар, алар даяр эле фильтрди менден алып кетип, өздөрү барып орнотот. Болжолу где-то 15-20 фильтрди алып кетти. Сиз деген ушул фильтрди жасап аткан учурда бир фильтрди канча убакытта жасадыңыз? Негизи канча убакыт кетет бирөөнү жасаганга? Бир фильтрге асырынча 3-4 күн кетип атат. Бирок сиз туура түшүнүш керексиңер, асырынча жана масштабирование боло элек, мындай атайын оборудованияны пока колдонбой атам, заказдарга жараша. Кийин ушул эле фильтрлерди мисалы 10дон 100төн күнүгө жазса болот. Там көп деле проблема жок. Каражат бөлүнсө, мындай атайын оборудование алынса, жанагы лазерный резка, гидравлический листогиб дегендерди колдонсом, чоң масштабтарга чыкса болот. Сиз айтып атпайсызбы, бул фильтр абаны зыяндуу затты 60-70% чейин кармап турат деп, сыноодон кандай өттү? Кимдер катышты ал сыноодон өткөрүүгө? Бул өсү мындай болгон. Жаратылыш министрлигине мени чакырып, министр өсү Медер Асанович Машиев кабыл алган. Аны менен сүйлөшүп чыккандан кийин ал департамент экологического мониторингга буйрук берди, текшерилсин деп. Бул фильтр текшерилсин, расмий түрүндө мага чечим чыгарып бергиле деп. Ошондо комиссия түзүлгөн. Жаратылыш министрлигинен бир киши, департамент экологического мониторинга 2 адис, жана Бишкек мэриядан теплоэнергиянын ПТОнун башчысы болуш керек. Ошондо ошол 4 киши жана мен комиссия болуп, бир күндө 4 объектти, 4 реальный объект, мындай фильтр коюлган, ар кандай объектти текшерип, ошондой жыйынтык чыгарган. Ошол жыйынтык боюнча мен техпаспортко жанагы мурда айтып кеткендей жасап атам. Зыяндуу газдар 60%, ышты 70% кармайт деп. Ага чейин мен өзүм изилдөө жасап атканда прототип деп коет. Жанагы серияга чыга элек фильтрлерди өзүм текшерип атканда, меники 90%ке чейин жетип аткан. Коэффициент полезного действия. Бирок аны расмий түрүндө мен азыр айта албайм. Себеп ал жанагы жалгыз текшергенмин да. Комиссия болгон жок. Комиссионный текшергенден кийин жанагы айткан эмелерди жасап атам. 60-70%га чыгарып берди комиссия ошондо. Комиссия 70% ыш, 70тен ашык, 60%тен ашык зыяндуу газдар деп берди. Анан эми азыр сиз өзүңүз эле жалгыз жазып атасыз да мунучу. Эгерде жарандардын көпчүлүгү ушул фильтрди колдонууга өтө турган болсо, масштаб кеңейе турган болсо, сиздин команда барбы же үйрөтүп жүргөн окуучуларыңыз, шакирттериңиз бар да, Абдан жакшы суроо бердиңиз. Ооба,
ошондой сиз айткан шериктеш фирма, шакирттер бар, жок эмес. Бирок сиз түшүнүш керексиңер. Эртеңки күндө мисалы биз Бишкек боюнча же биздин Кыргызстан боюнча ышты азайтабыз десек, ушундай шакирттерди 10 эмес, там жүздөгөн адистерди топтош керек болот. Жана мамлекеттен жардам керек болот. Мамлекеттен дагы бир айтып кетейин, кандай жардам керек. Бул проблема жанагы, бул менин жеке оюм да, бул проблемада ар кандай нюанстар бар. Эң биринчи менин түшүнүгүм, биздин мыйзамда так жазылган эмес. Мисалы, ушундай көмүр менен же отун менен жагылган мештерге сөзсүз жанагы ыш чыпканы коюш керек деген мыйзамда жок. Ошону сөзсүз киргизиш керек. Бул биринчи. Мына биздин депутаттар ошол жагын карап чыгыш керек. Бул биринчи. Экинчи жагы, менин оюм, мисалы азыр биздин архитектура 140 берене болуш керек. 140 положение. Жаңы тамдар ишке кирип атканда ошо менен колдонот. Менин оюмча, мейли эскилер, жаңы курулуп аткан тамдар, жер тамдар, сөзсүз ушундай ыш коюлуш керек. Болбосо аларга мисалы техпаспорт берилбеш керек. Эми, конечно, мен түшүнөм, бул оор нерсе, бирок бул жок, эч качан биз ышты жогото албайбыз. Бул менин жеке оюм. Сиз ошол Бишкекте каптаган кара түтүндүн негизги проблемасы кайсы деп ойлойсуз? Абдан жакшы суроо берип атасыз. Мындай да, муну интернетте деле окуса болот. Бишкектин түтүнүн мындай процент менен караганда 45-тен 50%-ке чейин бул жер тамдар түзөт. Болжолу 30% транспорт, унаалар. ТЭЦ болжолу 10%, и калган 10% башкалар. Мисалы, жок дегенде ушу жер тамдарга сөзсүз ушундай меники болобу, башка конструкция болобу, ушундай ыш фильтр коюлса, ышты, смогту 2 эсе көбөйтсө болот. Мен башкалар жөнүндө ооба азайтса болот. Транспорт жөнүндө мен айткан жокмун, ТЭЦ жөнүндө айткан жок. Жер тамдар эле ыштын жарымын түзөт. Бул демек көмүргө барып такалып атабы? Проблема чоң негизи. Көмүр, баклажкаларды жагып атат, шиналарды жагып атат. Аны көзөмөлгө салыш керек, штраф болуш керек, аларды газга өткөрүш керек, же жанагы мештин бөлөк системаларга өтүш керек. Орусча айтканда, там дожиговые камеры деп коет. Мисалы, отун күйгөндө 100% болбосо деле, там 95%-ке чейин жанагы жеткириш керек да. Ошондо зыяндуу газдар чыкпайт, ыш чыкпайт. Мисалы, азыр сиздин жанагындай ышты тазалоочу фильтрди жасагандан кийин баягы бир 15-20 чакты адам алып колдонуп атат деп атпайсызбы? 50дөй адам колдонуп атат. Алардан кандай сунуштар, пикирлер түшүп атат? Жакшы пикирлер түшүп атабы, же бир алымча кошумчаларды киргизиш керек деген бир сунуштар барбы сизге? Эми 95% жанагы жакшы эле отзыв болуп атат. Бир 5% эми мен
инженердей жооп берейин. Эми мындай бир жабдууну чыгаргандан кийин сөзсүз там 100% там жакшы иштеп атат дегенден мен алысмын. Мурда деле Союз убагында ар бир проектте 12% эмеге сметага киргизсе непредвиденные расходы, затраты и расходы деген ошолор кирчи. Анан сөзсүз жанагы ал убакта эме чоң институттар иштечи, проектный конторалар иштечи, ошолор баарын изилдөөнүн баарын ошолор өткөрчү да. Азырынча мен баягы жалгыз баарын аткарып атам да. Эми конструкцияны дагы мындан да жакшы кылса болот. Эмелер бар, жана потенциал дегендей, потенциал бар. Мындан да жакшы жана показательдерди жогорулатканда. Бирок тилекке каршы баягы жалгыз болгондон кийин каражат жетпей атат. Ошон үчүн мен ушул ойдон бул фильтрди коюп, анан клиенттерден отзыв алып, жакшыртып ушундай алектенип атам. Бир фильтрди жасаганга канча каражат кетет экен? Азырынча бир фильтр мен азыр жанагы орусча туура айтканда типоразмер деп коет. Мурда мен ар бир фильтрди өзүнчө расчет кылып, мисалы келем объектке, ченейм, анан өзүнчө расчет кылып ошо фильтрди жасайм. Азыр жанагы 50 фильтрди жасагандан кийин мен көрүп атам, көбүнчө окшош болуп атат. Ошого жараша мен азыр 4 размерге токтодум. 250, 300, 400. 500'lü 2-3 эле жасадым. Ошол 3 размер менен 80% клиенттикин жанагы жапса болот. Ар бир размер жазып атканда суммасы ар кандай чыгат аларды? Ооба, айтып атпайбы, 36-дан 50 миңге чейин. Бул суммага эмне кирбейт? Жанагы адаптер деп коет. Ар бир труба өзүнчө кетет да, ошо трубага туташтырган жагын адаптер деп коет. Адаптерлер баары ар кандай. А фильтр бирдей. Фильтр 36-дан 50-ге чейин жанагы диаметрине жараша. Адаптерлер анча-мынча эле кошулат. Мындай установка кирбейт. Алып барып коюп бермей бул баага кирбейт. Ал өзүнчө. Өзүнчө. А сатка коюлган баасы канча? Мен сатка 36-дан 50-ге чейин азыр коюп атам. Себеп кээ бир жарандар айтып атпаймынбы, мындай колу жөндөмдөр өздөрү деле коюп алат. Менден келип, жанагы буйрутма берип, өздөрү алып кетип коюп атат. Андай деле бар. Оңой эле. Анан сиз мына ушул фильтрди жасап чыктыңыз. Азыркы тапта тиешелүү документти колго алыптырсыз. Эми мындан кийинки аракеттериңиз кандай болот? Проблема мындай да. Изилдөө жана текшерүү өткөзгөн органдар өзүнүн функциясын бүтүрдү. Бул департамент экологического мониторинга жанагы текшерди, жаратылыш министрлиги тийиштүү органдарга сунуштама берди, мамлекеттик госфонд жанагы мурунку Кыргыз патентин мага берди. Эми аткаруу бийлик мен менен байланышып, же мен менен бирге иштеш керекпи, же менин фильтрдимди алып өздөрү колдонуш керекпи? Азыр аткаруу бийликке келип такалды. Мисалы, акимдер болобу же кайсы башка органдар болобу, мен менен мындай бир байланышка чыгып, ушуну иштеш керек. Менин оюмча, же менин чыпкама окшогон бир фильтрлерди колдонуш керек.
болбосо кайрадан эле кышы менен балдарыбыз кыйналат, карыялар кыйналат. Азыр деле көрүп атасыз, Бишкек канча жылдан бери жана эң кири шаарлардын дүйнө боюнча биринчилигинде жүрөт да. Ушул сиз жасаган фильтрди бул башка өлкөдө да ушундай колдонгондор барбы? Мен уккан жокмун. Биринчи билем, ушу Өзбекстан менен Казакстанда деле ушундай проблема бар. Бул эме кышында мен жөнүндө мындай телевидениядан там маалымат чыгып атканда Казакстандан көп жолу чалган мага. Өзгөчө мына Карагандадан эле, жалаң эле Карагандадан бир 10 чактуу чалуулар болгон. Казактар абдан кызыгып атат фильтрге. Бирок мен азыркыга чейин алар менен байланыска чыкпай атам. Себеп мен ойлоп атам, эң биринчи Кыргызстанга колдонуш керек. Ойлоп атам, ушу биздин бийлигибиз колдоп кетет деп. Эми Ал Казакстанда сизге чалып, сиздин фильтрди бизге алып келиңиз деп аталып, эмне дешип атат? Ооба, өкө келип өздөрү алып кетти. Калгандар мындай жибергиле деп атат да. Логистика жагы азырынча мен мындай толугу менен кирген жокмун. Менин оюм эң биринчи мындай Кыргызстанга колдонуш керек. Кыргызстандан тараш керек бул нерсечи, Кыргызстандан. Именно бренд Made in Кыргызстан болуш керек да, эң биринчи. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, мен быйыл дагы бир баягы масштабка чыгып, көп фильтрлерди чыгаргандан кийин, как инженер баягы күтүп атам да, балким мындай дагы бир кандай бир жакшыртуу киргизиш керек. Анан уже өзүм 100% ишенгенден кийин анан башка мамлекеттерге деле таратканга даярмын. Демек, коңшу өлкөдөн сиздин фильтрди алганга кызыктар болгондор чыгып атат. Чыгып атат. Быйыл эле Казакстандан көп эме чалуулар болуп атат. Бир киши мындай уже мындай шериктеш иштейлик деп чалды. Ошону күтүп атам. Бишкекке чакырдым, келип көрүп кеткиле, анан дагы сүйлөшөбүз деген ойдо. Сунуш пикирлер түшүп аткан турбайбы демек сизге иштешүүгө? Ушул тапта канча фильтр жазып атасыз? Буйрутма алган учур барбы азыр? 50дөн тышкары дагы жазып атасызбы? Ооба, азыр деле жасалып атат. Мына азыр сезон башталганга жараша азыр эле 7-8 фильтрге буйрутма бар. Ушу 2 жуманын ичине жарымы жанагы шериктеш фирма заказ берген, 2-3-ünü өзүм барып коюп берем. Анан бул ошол фильтр боюнча айтып атасыз да, баягы газ менен жанагы булганга абаны тазалоо канча процентке чейин барарынчы, бул фильтрди орнотуунун оорчулугу жокпу? Эч кандай оорчулугу жок. Бул үйдү салып аткан учурда эле бир орнотуш керекпи, же баягы эски үйлөргө деле орнотсо болот? Ооба, проблема жок. Жаңы үй болобу, мен муну изилдеп ойлоп чыгарганда мен мисалы үйдүн ичинде кандай меш коюлганы ага тиешеси жок. Мордун диаметри. Ушу 2 параметр менен эле иштеп чыкканмын да. Морго же мүмкүнчүлүк болсо же тамдын ичине коюлат, же болбосо чатырга коюлат. Болду, 2 эле вариант. Сиз ушул фильтрден тышкары кара түтүндөн арылуунун кандай альтернативдүү жолдорун сунуштайт элеңиз? Эми
ал белгилүү эле жолдор же баарын газга өткөрүш керек. Газда ушундай газды колдонсок мындай иш болбойт. Бул биринчи. Экинчи жагы мындай мештин конструкциясын өзгөрүш керек. Жанагы күйүп аткан көмүрү же отуну 100%ке жакын күйүп кетиш керек. Эң жеңил жагы меникиндей фильтр коюш керек. Бул эми сиз да түшүнүп атасыз да, мисалы газ пайдалана турган болсок, газдын меши башка. Мисалы көмүр жаккан меш, газ жаккан меш айырмасы көп. Тиге болбойт. Мисалы буга чейин көмүр колдонсоңор, силерге газ келди, бөлөк мешти коесуңар. Бул биринчи. Жанагы мен айткан дожиговый камера меш. Алда бөлөк нерсе. Кымбат. Мисалы азыркы сатылып аткан биздин Кыргызстандагы мештерге кичине кымбатыраак болот. Эски мешти алып чыгып ыргытыш керек. Бул кичине жарандарга орчулук кылат. Мен фильтрди эмне ойлоп чыгарып атканда, мен именно ошол идея менен эме кыламын да, ойлоп чыкканмын. Эчтекесин тийбейбиз. Жөн эле жанагы чыгып аткан морго эле орнотобуз. Болду. Ооба, бул арзан жол да. Арзан жол. Мен негизи ойлогонмун да, мен ушул ыш чыпканы патент алгандан кийин жанагы буну эми 100% болбосо да мындай жакшы иштеген эмеге алып барсам, деңгээлге мамлекет кандай бир кызыгып ушуну менден алып алып колдонот. Мына Бишкектин тегереги жаңы конуштар. Эми бул мен саясаттан деле алысмын, бирок эми баары эле билет да. Жанагы биздин ышка булардын кошуму абдан көп. Эми азыр ыш маселеси көбүнчө бул ошол эл көбүрөөк жайгашкан жер, бул Бишкек менен баягы Ош шаары болуп атат да. Ооба, чоң шаарларда. Чоң шаарларда бизде айылдарда көп байкалбаса керек, байкалбайт го дейм уж. Көбүнчө ошо шаар ичелери. Ооба, абдан туура айтып атасыз. Себеп каякта эл көп, башкаларды айтпай эле коеюн, мисалы Бишкекти эле айталы. Баары эле мониторинг. То есть изилдөө эле болуп атат да. Изилдөө жок эле биз көрүп атабыз, мына тетиги өйдө жака чыксаң эле ылдый караганда Бишкек көрүнбөйт. Кара түтүн. Бул мониторингти эми токтотпосо деле азайтып, кичине мындай кайсы бир чечимге келиш керек да, демени башташ керек да. Ошол жок болуп атат. Мына качандан бери айтып атабыз, мына транспорт мисалы ышка 30% кошуп атат. Эски унаалар, Ооба, эски унаалар. Эми буну колдонуш керек да. Же эски унааларды Бишкекке киргизбеш керек. Мисалы Бишкектин жараны болгон келип атабы? 10 жылбы же 15 жылкы машина айдаш керексиң. Жаңыраак, кичине жаңыраак болуш керек. Кесибиңиз боюнча инженерсиз. Ооба. Көп жылдан бери эле иштейсиз. Канча жыл болду иштеп атканыңызга? Мен 40 жылдан ашты. Буга чейин да ушундай ойлоп табууларды жасагансызбы? Менин адистигим кичине башка. Мен өзүм инженер гидротехникмин. 84-жылы иштеп баштагам. Ал убакта курулуш жагында иштегем 91-жылга чейин. Анан кийин уже жеке менчик ишкана ачып, мындай ар кандай жабдууларды жасап баштаганмын да.
бирок мына фильтрге тийиштүү же ушундай аба жакшы түз бул болгон жок. Бул биринчи жолу жасап атасыз. Сиз демек коңшу өлкөлөрдөн бери кызыгып атса, сиз бул Борбор Азияда биринчи жолу жасалып аткан фильтр болуп калабы, кандай болуп түшүнсөк болот элес? Ну, аны айта албайм. Себеп мындай болгондо, мен эң биринчи өзүм салымымды кошоюм деп бул фильтрди ойлоп чыкканмын. Анан каржылоо издеп жүргөндө ошондо бул суроо башталды да, байке сиз авторсызбы, кийин кандай болуп калат, мисалы Буга чейин жасагандар болушу мүмкүн. ооба. Анан ошондо мен мындай изилдөө жүргүзүп, анан ошо патентке берип, ошондо эле окугам. Эми сурооңузга мындай жооп берсем болот. Жанагы патентти алганда патентный поиск деп коет. Патентный поиск өзүм жүргүзгөндө мындай окшош фильтр Татарстандан бир патент бар экен. Бирок менин фильтрим айтып атпаймынбы, 2 бөлмөлүү, ошо экинчи бөлмөсү башкача жасалган. А так мындай эми аса өзүңөр билесиңер, мындай совсем эле жаңы нерсени чыгарыш абдан кыйын. Чат GPT деген бар. Любой суроону берсең эле ал жообу даяр. Амантур агай, анда биз толук суроолорубузду берип бүттүк. Бизге берилген убакыт дагы соңуна келип калды. Сиз өзүңүздөн ошол фильтр боюнча абдан бир сонун технологияны жасап атыптырсыз. Эми бул технологиянын дагы жайылып кетишине биз дагы абдан кызыктарбыз. Себеп дегенде абанын таза болушуна бүт ар бир жаран кызыктар болсо керек. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Келип бергениңиз үчүн, убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман көрүүчү, биз ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизде бүгүн конокто инженер Амантур Салымбаев болду. Ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта туруңуз.